комментариядан окуп Көкжар Апшыратадагы көпүрөнү да тартчы деп сурануулар аябай көп болгонуна байланыштуу бүгүн атайын ушул талант инибиздин суранычы менен ошол талант инибиз суранып күйөрмандар Апшыратадагы көпүрөнү суранып атышат, ушуну тартып бериңизчи дегенден Алла разы болсун чыктык. Буйруса катели жаңы көпүрөңүздөр менен куттуктайбыз. Эски дамба убактылуу жасалган көпүрө тазалоо иштери жүрүп жаткан учур экен. Буйруса бул да талкаланып алынат. Мындан кийинкиси Латвия өкмөтү Апшырата айыл аймагынын ошол көпүрөсү. Биз сапарыбызды улантабыз анда бирис. Урматтуу мекендештер, биз Гүлстан айыл өкмөтү Чилисай көпүрөсүнөн кийин Кызыл Кыя тараптуу, Баткен тараптуу көздөй баратабыз. Нокат жолу бул Ош Бишкек Разаков жолу Баткенди көздөй аралык мааниге ээ болгон асфальт көчөсү, жалпы ушул Нокат аймагында болуп аткан Нокат жолунун асфальттоо иштери толугу менен бүтүптүр. Эң сонун канча каалоо тилектери менен канча ызычу блогерлер бул бир кандай десем тамаша роликтерди тарады Нокат жолу боюнча. Канчалаган бул блогерлер биз жакты Нокат жолун видеого чагылдырып жүрүп, мына буйруса биз күткөн күндө жетип келип Нокат жолу да толугу менен бүттү. Мына ушул жерден Нокат жолу токтойт экен. Буйруса мындан ары дагы улап кетет деген эми үмүттөбүз. Жалпы быйылкы жылга обещать этилген Нокат жолу толугу менен бүттү. Мындан ары дагы буйруса келечекте планда бар, булар дагы ишке ашат, бул жерлер дагы толугу менен асфальт бүтөт деген үмүттөбүз. Биз азыр Латвия өкмөтүнүн Апшыратадагы көпүрөнү тартканы баратабыз. Атайын ушу күйөрмандар комментарияда көпчүлүк сурангандыгына байланыштуу атайын баратабыз. YouTube каналдын ээси Талант инибизди да колдоп коюуга, ошол Талант инибиздин ушул YouTube каналына подписка болуп, лайк басып, комментарий жазып, анан ушул Талант иним өзүнүн реквизитин алтырып койсо, Сбербанк, Мбанк күйөрмандар колдон келишинче колдоп койсоңуздар, анткени Талант инибиз ушул кеткен чыгымдын баардыгын май айтор ушул видео репортажга кеткен чыгымды өзүнүн жанынан төлөп жаткан учуру. Талант инибиз миграцияда жүрөт, өзүңүздөр белгилүү болгондой, Россияда. Ошол инибиздин YouTube каналын колдоп коюу максатында ошол жүрөктөн чыкканы Сбербанк, Мбанкка колдоо көрсөтүп койсоңуздар жакшы болот деген үмүттөмүн. Мен буну азыр тартып барат эске келип айткым келди, кайрылуу жасагым келди. Анткени комментариялардан окуп калдым. Талант инем Сбербанк номериңди бер, колдоо көрсөтүп коеюн, салым кошуп коеюн, бир аз акча которуп коеюн деп жазган экен. Ошол комментариядан улам азыр үн катып кетип атам. Чындыгында талантка колдоо көрсөтүп коюңуздар. Ал волейбол болгон жерге барып атат, атайын мал жаныбарсын курбандык кылып сиздер үчүн видеолор татып жүктөп берип атат. Бүгүнкү репортажга дагы бүт өзү каржылап атат, май куюп берип атат, кеткен чыгымды өзү көтөрүп атат. Сиздер үчүн видео репортаждарды даярдап атат. Кусалыгы тараса атамекенден ошол видеону көрүп сагыныч тараса деген максатта сиздерге видеороликтерди жасап турган учур ушул каналыбыз ээси Талант инибизди колдоп коюңуздар. Жүрөктөн чыкканы азыр да көпкө кабыл алат деп ойлойм. Талант иним каршы чыкпастыр, андан уруксат сурабай эле кайрылуу жасап коюп атам. Мен ойлойм, туура кабыл алып, реквизиттерин, өзүнүн номер телефонун привязанный Сбербанк чыгарып коет деген үмүттөмүн. Колдоо көрсөтүп коюуга чакырам кыскасы. Биз жолубузду улантабыз. Мындан кийинки
буюрса ошол Латвия өкмөтүнө Апшырат айыл аймагына барып, көпүрөнүн алдынан уланат буюрса. Умактуу мекендештер, биз дагы мына буюрса Кулатов айыл өкмөтүнүн аймагына жетип келдик. Буюрса азыр Кулатов айыл өкмөтүнүн мына центри. Буюрса азыр ушул жерден светофордон солго бурулуп, Апшырат айылына көздөй жол тартабыз. Кулатов айыл өкмөтүнөн комментарий калтырып кетиңиздер, сагындыңыздарбы? Туулуп өскөн жериңиздерди. Ал жер Кулатов айыл өкмөтүнүн эмеси окшойт. Танка бар экен. Эч ким, эч нерсе, эч качан унутулбайт дейт, машалла. Курс бұл жерде 9-15 дейт. 15 тиындай разница бар екен. Так, біз главный екен, бұл жерде 9-20 дейт даже. 20 тиындай разница бар екен. Біз бұл жерде солға бұрылдық. Апшыратаны көздөй жөнөдік, жол тарттық. Бұйырса санаалы уақыттан кейін насип қылса біз дағы комментарияда элдин көпчүлүгү талап кылган Апшырата көпүрөсүнүн тартканын жетип барабыз. Азыр биз ушул Апшыратаны көздөй баратканда мына ушул жер Борбаш айылы болуш керек. Борбаш айыл аймагы. Ушул жерде бир нерсени айткым келет. Ушул Борбаш айылында эки бир тууган, бири жерин берет, бири медресе салат. Ушундай жакшы инсандар бар бул Латвия өкмөтүнүн ушул Апшырат айыл аймагында. Ушул жерде мына Борбаш айыл аймагында. Аллах разы болсун бул эки бир тууганга. Бири өзүнүн ушу чегин берген, бири ошол жерге сонун болуп азыр ошол жерге жеткенде токтоптогу көрсөткөнгө аракет кылам. Борбаш мечити, анан Борбаш медресеси ушундай деп нам берилген. Жолдун оң бетинде Борбаш айылынын центральный мечити бар, сол тарабында ошол эки бир туугандын салган медресеси бар. Ал жерде 9-класстан баштап алат экен, 9-дун көбөлүгү менен. 10-11де ошол жерде илимди да үйрөтөт, ислам илимин да үйрөтөт. Ошол эле учурда ошол жерден 10-11де бүтүп, ошол жерден аттестатты да алат, и сертификатты да алып чыгып кетет экен. Контракт 1 жылга болгон 30 000 сом экен. Болгон 30 000 сом. Уул кыздарыңыздарды ушул жерге берсеңиздер болот. 9-дан кийин көпчүлүк окуубай коет. А бул жерде келип Куран окуган үйрөнөт, илим үйрөнөт, исламдан билим алат. 10-11де бүттү деген аттестатты да алат, и ислам дининен билим алды деген сертификат да алат. Ушундай мүмкүнчүлүк шартты түзүп берген ушул эки бир туугандын акысына да дуа кылып коюңуздар. Ушундай жомарт беришен бир туугандарыбыз көп болсун. Аллах разы болсун алардан. Ошол медресе салып берген бир тууганынын ошол эсиңиздерде болсо ушул Апшыратада болгон селде 1 үйдөн 10 адам каза болгон. Ушул эки бир туугандын бир туугандары болот. Акбулак элинен ноокат коомунан чогулган акчадан алып келип, акчалай каражат бөлүп берип, Куран окуп кеткенбиз. Ой бүлөлөр. Иншалла алар бейиштик буюрса шейит кетти. Ушул эки бир туугандын мечитине, медресесине да жетип келдик буюрса. Азыр мына кесилиштен өткөн соң оң тараптан көрүнүп баштады болуш керек видеода. Оң тарапта бул Борбаш мечити, центральный мечит. Оң тарапта. Сол тарапта ушул эки бир тууган салып берген медресе бар азыр. Атайын токтоп эле тартып коеюнчу ушул жерде. Ушулардын мындай иш-чаралар айтылыш керек. Үлгү бират алышыбыз керек. Мына Борбаш мечити экен өзү да, мына точно. Борбаш мечити.
азыр. Боорбаш мечити центральный мечиткен учурда ремонт иштери жүрүп жаткан учур экен. А 2 турган салып берген медресе мына ушул 1, 2, 3, 4 этаждуу экен. 4 этаждуу. Караңыздар кандай сону. Боорбаш медресеси. Ушундай кыямат кайынга соо бара турган. Жакшы иштин үстүнө чыккан 2 турган урматтарды алып коюңуздар. Иншалла бул жерден алым улама бар чыгат. Кыргыз элинде кызмат кыла турган Чубак ажыдай, Максат ажыдай абишкүл нормативдагы алымдар чыгат иншалла. Шундай бир сону медресени салып беришти. Мен ойлойм булардын урукту кумуна чейин Аллахын бейиште касырларды салып койду деп ойлойм буюрса. Боорбаш айылынын тургундары комментарийге калтырып кетиңиздер. Каяктасыздар, каяктан көрүп атасыздар? Сиздердин аймагыңыздардан видео ролик. Бул жерде Мончо дагы бар экен. Биз дальше Акчаратаны көздөй жолубузду улантабыз. Жакшы каалоо тилектерди калтырып кетиңиздер. Лайктан басып, WhatsApp тайпасына бөлүшүп ссылкасы менен бул YouTube каналын, ушул YouTube каналына катты алып кеткенге чакырык жасап кетиңиздерди суранабыз. Урматтуу, ардактуу Талант Акбулак YouTube каналынын көрөрмандары, Акчарат айыл аймагынын тургундары, комментариядан аябай сурандыңыздар эле. Акчаратта көпүрөнү да келип тартып бер депчи. Тилекке каршы могул көпүрө ошол бойдон турат экен да. Эч кандай өзгөрүү жок. Эч кандай өзгөрүү жок. Ал жактан дагы түшүп, бул жагын дагы кыйла жеп кетти. Бир машина өтүп тургандай жолу калыптыр. Өкүнүчтүү. Мен ойлогом бул жердагы иш жүрүп атат, бул жерде бүтүп калды болуш керек деп ойлогом, жок. Бүтпөптүр. Куанта турган нерсе, могу эки үй жаңыланып сонун болуп, жаңы үй түшүп калыптыр. Акбулак Кыргызстан өкмөтү Акбулак айылынан акчалай жардам берип кеткенбиз. Каткомунан жардам берип кеткенбиз. Бул аймакка келип 12 үй, 11 үй бүлөгө. Ушул үйдү көрүп аз кубандым. Көпүрө ушул эч кандай өзгөрүү жок. Өкүнүчтүүсү бул жер эмнеге мындай болгон билбедим. Бул жакта кандайдыр бир завод бар экенин билем, кытайлар иштейт. Эмне завод ал билбейм. Айтор ушул суранычыңыздар менен, өтүнүчүңүздөр менен келип тартып атабыз. Эч кандай өзгөрүү жок. Алдыгы жактан бул жак тартайынчы азыр. Мына дагы бир кубана турган нерсе, эсиңизде болсо керек, 94 жаштагы аксакалы бар болчу. Атасын алып кеткенбиз, сонун үй салыптыр. Аткана салыптыр, үй салыптыр, сонун болчу. Элдин салымы менен, мамлекеттин жардамы менен сонун үйдү оңдоп коюптур. Бул жагы ошол эле бойдон калыптыр. Көпүрө ошол бойдон калып кетиптир. Бул жакка мусорларды алып келип төгө башташыптыр. Толтуруп атышат окшойт. Бул жер өкүнүчтүү ошол бойдон калып кеткен. Эч бир өзгөрүү жок. Урматтуу Акчарат айыл аймагы. Эми ушунча келдик, жогору жакта дагы бир көпүрө бар, аны дагы өтөйүн. Ал жакта кандай өзгөрүү бар? Азыр мүмкүн болсо бул үйдүн алдынан тартканга аракет кылабыз. Урматтуу мекендештер, особенно миграцияда жүргөн мекендештер, эсиңиздерде болсо, Акчаратта дагы селден жабып тарткан үйлөрдөн бири ушул үйдө. Биздин бул аксакалыбыз 95 жашта, уже 95ке толуп калыптыр. 94 жашта болчу биз келгенде. Аксакалыбызды издеп кетип, бир батасын алып берейин сиздерге деп, өзүбүз да бир бата алалы деп кирип калдык. Аксакал таратып аткан экен кирди. Мына элдин жардамы, мамлекеттин жардамы менен үй салып, мындай үйлөр жогоруда да бар экен, анда өтө эле ушунча болду. Ошол көпүрөнүн жогорку көпүрөнгө жеткенге чейин булардан да бир
Kağırlalayın dep girip kaldım. Кийимдин кандай тармактан жардам болбосун. Аллах берген инсандарды кабыл алып, жашоо денсаулыгын кыскысына берек берсин. 2 үйлөн бактын насып кылсын. Аллахтын мындан ары жамандык болбосун, ырысында бир гана жакшылык болсун. Жакшылыкта гана бирге тынчтыкта жашашты насып кылсын. Амин Аллах. Ова эми кырсык экен. Кырсык экен бул Алланын сыноосу. Биз Кыргыз Ата айыл өкмөтүнөн Акбулак айылынан келдик. Акбулактын жалпы тургундары кичине эксан кылып жардам берели деп келдик. Bir айылдан Акбулак айылы. Мына эми кырсык буну неме кыласыздар, бул биздин жардам айылдан. Аз болсо да көптөй кылып, мына 40 миңди бөлдүк эле bir айылдан. Шуну анча-мынча немеңиздерге иштетип коесуздар. Иштетип коесуздар эми мынакей. Ошол элдин аманатын сиздерге элгеле берели деп азыр мына ушул комиссия бүт Акбулактын тургундары бардыгыбыз. Кече келип кетти, ошол 10 үй бүлө экен. Анализ кылып чогулган акчаны аксакалдар акылдашып туруп ушул поровна кылып туруп ушул 40 миңден туруп конверт, ар бир конвертте 10 миңден бар. Ошону кыдырып жүрөбүз. Сабыр кыласыздар эми, Аллахтын пендесине көтөрө ала турган эме сыноо өтөт. Бул сыноо өтөт кетет. Кыргыз эли мындайда баягы кайдыга карап четте турбайт. Тынчсызбы? Үй кулук болсун, Аксакал. Аксакал, ассаламу алейкум. Амансызбы? Үй кулук болсун, Аксакал. Аксакал, биз келгенде Акбулак элинен анан Нокат коомунан жардам алып келгенде 94 жашты элеңиз, 95ке чыгып калыптырсыз. Аллахым өмүрүңүзгө, жашоо денсаулык, рызкыңызга береке берсин. Акбулак Талант YouTube каналынын көрөрмандары, күйөрмандары Апшыр атага барып, көпүрөнү бир тартып бер деп суранганынан келип, биротоло кирип, ушул жалпы миграцияда жүргөн мекендештерге Аксакалдан бир бата алып алайын, өзүмө бата алганча деп кирип калдым, Аллах кабылыңыз сураганча. Алсаңыз аманбы, денсаулыгыңыз жакшыбы? Бир ошол столго эле бериңиз, Аксакалдан бир бата алып, жалпы Кыргыз Ата айыл өкмөтү Акбулак айылынын элине, жалпы миграцияда жүргөн мекендештерге, жалпы Кыргызстанга, Кыргыз элине, эки доско, Садыр Жапаровго, Камчыбек Ташиевке бир дуаңызды бериңиз эми. Сиздин жашыңызга жетели, чыйрак экен, сиздин көрүнүшүңүз аябай адамды кубандат. Амин. Тапкан колуңа Кудай береке, пайыз берсин. Алганың менен кошо карыгын. Амин. Шыдыр болсын, жолдошуң кызыл болсын, алганың алтын болсын. Амин. Дайым алаканыңа пулга. Амин, машалла. Кудайдан неме тилеген болгонбосоң тилектериңди берсин. Тапкан колуңа Кудай барака пайыз берсин. Алганың менен кошо карый бергин. Kudaydan ne tilekleriniz olsun, ne maksadınız olsun. Aldığınızda bala bastın, arkanızda mal bastın, tapkaltkanға Kuday baraka versin. Amin. Migrasyada жүргөн bir туғандарда аман сен жетіп келіп алсын. Tavada işte жүргөн балдарга да дуа бериң dey. Şolorda salып koşkon eken. Amin. Tapkaltkanlarga baraka payız versin. Amin. Alganlar menen koşa kalip versin. Yoldaşı şıdır olsun, yoldaşları kızıl olsun, alganları altın olsun, alakanlı dayıp bulgat olsun. Kırgız Respublikasının Prezidenti Sadır Nurkhojoyevич Kanın dostu, УКМК'nın төрағасы Ташиевке да bir dua veriniz. Kırgızstan önü ösü bağıtında. Şol el başçılarga da dua veriniz. El başçılarga da, prezidentege de dua verip. Amin. Kudaydan metlege musal tilekler versin, tapkatkanlarga baraka payız versin. Alganları mene koşarıp alsın, yoldaşı şıdır buluversin. Kudaydan nimetlegende yoldaşı kızır. Alganları daim alakalı pulga polcire. Amin. Allah razı olsun. Rahmatçım Aksakal. Ардайым дуа кылып туруңуз, дуаңызда бололу. Миграцияда жүргөн мекендештерди аман эсен туулуп өскөн жерге өнүбүз. Аман эсен жетип келсин. Allah razı olsun. Amin. Amin. Siz деле бир жакшы экос, жакшы сөз. Ушул үйлөрдү тургузуп, элдин жардамы менен Кудайга шүгүр, ушунчалык кылып алдык. Ne deyiz? Çoğun rahmat Allah'a olsun. Daim chet elde жүргөндөрдө да кыйналбай жакшы иштесин. Amin. Денсаулык тарчын болсун, өмүрү узун болсун. Үй ичиге тынчтык болсун. Кудайдан мет болсун, tilеген ой максатка жетсин.
Allah razı olsun. Үй құлық болсын, ақ-өрге құлық болсын. Ардайым жақшылықта келелі ушул үйгө. Ардайым, кошуналарыңыздан да кирип буйруса, жогору жактагы көпүрө сонун болуп бүтүп атат дейт да. Бүттү да толук, Жок, толук бүтө элек. Толук бүтө элекпи? Бир бар видео көрүп, видео тартып коет. Суранышкандан атайын келдик. А могул жерде карьерге кете турган көпүрө ошол бойдон калып кетиптир өкүнүчтүү, Бул оңдойбуз дейби булунда? Оңдош керек. Мейли, үмүт кылабыз оңдойт да, Мениңиздер аман туруңуздар. Ассаламу алейкум. Кийинки экинчи үй. Сонун кирпичтен сонун салып коюштур. Машалла. Мынакей. Бул жака эми кирбей эле кое берели. Аксакал эми 95 жашта болгон үчүн ушу аксакалдан бата алалы деп кирип калдым. Кошуналар да сонун кирпичтен үйдү салып бүтүрүп коюптур. Мынакей. Нокат коомуна, жалпы миграцияда жүргөн Нокат коомуна Allah razı olsun. Ошол миграцияда жүрүп да кайдыгер карабай 1 миллион 200 акча алып келип таркатып кетишкен. Азыр эми биз жогору көздөй баратабыз. Жогоруда салынган көпүрөнү чагылдырып беребиз буюрса. Апшырата эли кайсыл жерде эмне бар, эмнени өзгөртүш керек, кусалык, сагындыңыздар утуп өскөн жерде бүт комментарияда калтырып кетсеңиздер жакшы болот. Лайктан басып, WhatsApp тайпаларга бөлүшүп, колдоо көрсөтүп кетиңиздер. Талант Акбулак каналына. Апшырата дейт анакей. Апшырата үй салуу жайы дейт. Чет элде жүргөндө, мусафир болуп жүргөндө, туулуп өскөн айылыңды көргөндө кадимгидей толкунданасың киши. Кусалык тарайт. Бир аз болсо дагы жан дүйнөң бир эргип, кубанып, туулуп өскөн кинди тамган жерде көрүп, маанай көтөрүлөт. Өзүм да как миграцияда жүргөн мигрант катары бардыгын билем. Ошондон улам жерлерди ошо көпүрөгө чейин тартып коеюн деп тартып баратам. Сагынгандар бар да буюрса. Апшырата эли ушул айыл аймагынын тургундары. Сиздер туулуп өскөн жер буюрса. Аз убакыттан кийин сиздер талап кылган, сиздер эңсеген ошол көпүрөгө дагы жетип келебиз. Азыркы Аксакалдын бала сайты боюнча 100% бүтө элек дейт. Урматтуу мекендештер, Апшыр атадагы көпүрөнү тарт деп сурангандар, мына наконец-то жетип келдик. Ата журтуңуздардан салам. Аксакалдын баласы айткандай 100% бүтө элек экен, бирок жумуш сонун болуп, аябай кызуу жүрүп аткан учур экен. Мынакей. Убактылуу бул жактан жолду ачып коюштур. Сонун кылып муну жасап атышыптыр. Мынакей. Аябай сонун жасап. Тереңдигин көрдүңүздөрбү? Ылдыйга түшүп кеткен. Опорасы, түтүктөрү аябай сонун жасалып атыптыр. Ылдыйдан сууну тартып чыгарып атыптыр насостон. Сагындыңыздарбы ата журтуңуздардан? Ата журтуңуздардан атайын келип репортаж жасап атат. Атайын келип монду видео аркылуу чагылдырып берип атабыз. Көпүрө сонун курулуп атат. Бетке чип кетишкен окшойт усталар.
сапат курулса эле болду. Armaturların kalınlığını kırаңыздарчы. Жак сапаттуу жасалыптыр. Aldı art жағынан daha bir video alışım керек. Sement muş ketip atıптыр ол жерге қараңызшы. Ол сементтің ошоған мешеттері. Семент жиіп қойыптыр. Sonun жасалып, сапаттуу жасалыптыр мына. Қараңыздар. Бұйырса бұлдағы 2-3 жұмада бүтіп қалды. 2-3 жұмада бұл жердің açılışı болудай бұйырса. İlgilik қалайбыз. Сапаттуу бүтүрүшсө болду. Шашылбай сапаттуу бүтүрсө болду. Umaklı migrasyada жүргөндөр, migrasyada жүргөн мекендештер жанакы мусафырдын дуасы кабыл деп коет бизде, билесиздер мусулманчылыкта. Эмгегиңизди баалап дуа кылып коюңуздар суранабыз. Баардыгыңыздардын Аллахым жашоодон сөйлөгөн рызкыңыздарга береке берсин. Ойлогон ой максаттарды ишке ашырып, аман эсен үй бүлөңүздөр менен туылып өскен жерге, ата жұртқа аман есен көчүп келүүнү Аллах насип кылсын. Талант Акбулак каналына катталып, лайк басып, комментарий калтырып, Талант News ошол YouTube каналы миллиондук подписчиги бар каналга айланышына жардам кылып, бул видеонун ссылкасы менен WhatsApp тайпаларга бөлүшүп коюңуздар. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Бул канал ар дайым ушундай бир жакшылыкты гана чагылдырган, жакшылыкты, кубанычты менен бөлүшкөн каналга айлансын. Аман туруңуздар. Ассаламу алейкум.